Assalamu alaikum qadırman telekörücüler. Nazarыңыздарда Тамчы теле берүүсү. Сиздер менен биргеликте бүгүнкү берүүбүздө устазыбыз Өзбек Ажи Чотонов менен маек кылмакчыбыз. Устаз кош келипсиз. Алла разы болсун. Устаз, өзүңүз билгендей эле ар бирибизде ар дайым бизди мындай ойготуп, ар дайым туура жолго салып турган нерселер болот эмеспи жүрөгүбүздөчү? Кебирки аяттар же болбосо Мата небибиздин айткан сөздөрү ар дайым бизге эскертүү болуп, Алла Тааланын айтканын кылып, же мындай жакшы бир адап акылакта жүргөнгө себеп болот. Ошон үчүн бизге сизге эң мындай таасирлүү болгон Алла Тааланын китебинен бир аятты айтсаңыз, сизге кайсыл аят өзгөчө мындай таасир берет? Мага ушу чында көп аяттар таасирлүү. Мен көп аяттарга ушул аяттардан мындай амалга менен ошодон таасирлендим да, мындай. Мага тийип турат таасир. Мисалы бир аят, мисалы Бакара сүрөсүндө Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ланабливаннакум бишай'ин минал хауфи вал жу'i ва нақсин минал амвали вал анфуси вас самарат. وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Mesela bu bir ayet şu. Bunu şu daima şu sınov deyim de жақсылық келеу, жамандық келеу, bir бийлик келеу, башка болуу. Мен ушун сыноо деп билем да. Жаштарга да айтамдай, сыналып атасыңар. Siz sınavı atsanız, sizi karab durup, berip durup, siz karab Ne kılat kendi? Karab atat değil, şu bari üstü karab atat. Oşun için siz buna bir nesillerden burada bulmağa gelen sınav da biliyor. Mesela bela degen yamandığı emez, bela degen sınavga girgen nesi? Egzamin. Egzamin, şu sizleri karayt, tekşiret. Alatılar şu genelde jakşı men jamandığı Çınıgı Müslüman men çınıgı Müslüman emesке ayırmalar şunu bir atat. Oşun için bir nesege sırası öyle ızıçı götür öyle koku dep emetpek ele. Bu sınavı da bilir ya. Jakşысы келсе de жаман келсе. Oşun bu aябай бәрүскө сабак болмокто ушул нерсе. Эгерде биз бәрүбүз билсек, эмне келсе de bu сыноо. Sunu da bilişiz. Şunu nege berdi eken maga. Misal munu paygambarlar şu bizge ustazlar da. Bizge ülgü da. Şu paygambarın her birini sınavlarga gevurleri mындай aябай belgiliyor sınavları. Gevurleri mындай жалпы элдерге келген sınavlarında. Ana şu anan karışıkta paygambarlar kanday ошол sınavga kanday мамиледе болгон. Ana şu bizde şunday başlaydı. Ne gelse de sınavda bilişiz gerek. Sınavda bilip ana oşoga dayar boş gerek. Tatıktуу ötkün hareket kılışat da şunu. Bulmak gelen sınavı. Şu öte kıyınbı, je ortaça kıyınbı, je mümkün yani çoğun baylık. Misal men aytam da Umar radhiyallahu anhu köp baylık kelgende ilad deydi. Ya Amirul Müminin siz ne iladasınız? Şunca жақсы кезде dese ayt deydi. Şu paygambarga kelgen mesele şu böyle. Abbaka kelgen mesele şu böyle. Mağa geldi, menim doğru. Men sınav oltatmağa dep. Sınav şu mağa geldi, şu böyle sınav. Men korkuyorum şu menin kol aldımdalar, şunun için bir-birine soğuşağı dep. Mına şu сияқты biz bilişekte kanday bir nese gelse şu böyle sınav dep. Esketirdi. Ошон үчүн ошого амал кылышат. Экинчиси эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси дагы өзүнүн ичинде мындай көптөгөн данышмандыкты камтыган сөздөр эмеспи? Ошон үчүн пайгамбарыбыздын хадисинен дагы айтсаңыз, кайсы хадис өзгөчө таасир берет? Şu пайгамбарыбыздын өзүң ишиң болгонго килишпе деген мен ушуну аябай жакшы көрөм ушул хадисти. Şu адамдар özünün işi olduğundan girişmesi ayırması. Hazır şunday zaman sözsüz türde şu prezidenti geçen çuklaydı, muftiydi çuklaydı, sayasatçılar çuklaydı da özü tümene şu katası joqlaydı. Onun şu özünün katasını karasa her kim. Özünün işin olduğundan
аякта мына митингдерде эле да, мына митингдерде ошол сенин ишиң кайсы аякта, сенин кайсы ишиң бар, ошо келесиң чыгасың, анан кийин катышасың, дүрбөлөң тынчтык жоготосуң, анан кийин результат жок. Ошон үчүн мен ошол хадисти аябай жактам да, өзүң Ар бир адам өзү алек болсун өзү менен. өзүң ишиң болгондо келишпе дегенге. Андан кийин эми тарыхта дагы бизге пайгамбарыбыздан, сахабалардан башка дагы биз үчүн мындай сабак берген, мындай үлгү болгон адамдар көп го. Ошон үчүн айтсаңыз, кайсы бир окуя же болбосо кайсы бир тарыхтагы адамдардын сөзү сизге мындай өзгөчө таасир берип, дайым сизди ойготуп турат? Мен жанагы Ануширван жөнүндө пайгамбарыбыздын ошо адилеттүү падыша жөнүндө көп айткан бар да, аябай көп. Ошо Ануширван жөнүндө ушундай адилеттүү падыша болгон. Өзү отпарастардын падышасы болгон менен Ануширван. Бирок пайгамбарыбыз ошону көп айткан да, ошо Ануширван жөнүндө. Аябай адилеттүү падыша болгон деп. Анан ошо биздин падышалар ошого амал кылса да, ошо Адилеттүү. ошол киши ушундай адилеттүүлүгүнөн дейт, бүт жерге кишилерди койчу экен. Анан ошо бир күндө ошол жанагындай белгиси болчу экен, ошо колуна бир кызыл чүпүрөк байлап бир нерсе. Бүт адамдар ошого кайрылат экен да. Мени баланча ушинтип койду, мени ушинтип кордоп койду, мени ушуну алып койду мисалы. Анан ошону падыша жеткирет экен да. Анан падыша тигини табып, анан жазасын берет экен да мисалы. Анан же кайсы үйдө кышында түтүн чыкпаса, ошо үйдү барып текшереле, эмне үчүн түтүн чыкпайт дептир. Анан кийин ошо жанагы кедей кембагал үйүндө отун жок болсо, ошого отун алып бере берди экен да мисалы. Ошону аябай көптөгөн ошо Ануширванды пайгамбарыбыз мактаган, ошо адилеттүүлүк, ошо падышанын мисалы ошо дүйнө ошо падышалардын адилеттүүлүгү менен турат деп айтат ошо. Ошол нерсеге мага аябай жагат ошо Адилеттүүлүктен. Эми ар бирибиздин ата-энебиздин берген тарбиясында кээ бирки элестер бар эмеспи? Айткан сөздөрү, кылган мамилеси ар дайым бизге мындай эскертүү болуп турганчы. Ошодон бизге айтсаңыз, бир элестенби ата-энеңиздин айткан же берген тарбиясынан? Мен мисалы атамдын көп нерсеси азыр турмушумда керек да. Мен мурда тура эмес деп ойлочумун. Атам жанагы түркмөн башы айткандай, сен биринчи эметкенде атамдын тура эмес дейсиң. Анан 30га чыкканда ушу туура окшойт дейсиң, анан 40га чыкканда туура экен дейсиң, анан 50ге чыкканда туптура экенсиң дегендей. Ошо мен да көп нерсесин азыр турмушта колдоном. Аябай көп нерсени ошо көрсө алардан мурдагылардан үйрөнгөн экен, алган экен. Мисалы бир нерсеси балам кайрадан бирөө муктаж болсо жардам бер, кайра кайтат деген бар да. Ошого мен да көп амал кылам. Ушу муктаж болгондорду барып жардам бер. Эмне муктажсың сен деп ушу. Анан мен көп жылдан кийин ошол кишилер мага жолуккандарын көрдүм, көп кишилерди ошо. Мага баланчада жардам бергөн. Ошо бир эмес, мисалы амал ошо мисалы балам өзүмдүн адамдарга окат бер деп көп айтчу да. Адам. Ошо сыйла бер. Ошо нерселери мисалы чынында чоң даанышмандык да. Ошо анан энемде да канча нерселер бар болгон, ушу канча сонун насихаттары, айткандары, жасагандары бүт бар. Ошо азыр турмушта керек болот да, азыр. Алхамдулилlah. Алла разы болсун устаз. Сизге ушундай сизди ар дайым ойготуп турган аят хадистер, ата-энеңиздин тарбиясы дагы бизге дагы жана көрүүчүлөргө дагы ушундай таасирлүү болуп, ар бирибизди ушундай бир туура нукка, бир жакшы жакка баштай турган аят хадистер болгон болсун. Алла таала сизге разы болгон болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү маегибиз соңуна чыкты. Кийинки берүүдөн жолукканча саламаттуу болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.